Нуриза Калышева Ошмунун көркөм өнөр жана искусство адистигинин 2-курсунун студенти. Сүрөт тартуу анын бала кезинен берки кызыгуусу. Ушул кыялдарын улай ал Кооператив атындагы балдардын атайын көркөм мектебинде билим алган. Азыркы тапта бул өнөрдү күндөн күнгө өркүндөтүүнүн үстүндө иштеп жатыптыр. Негизи идея күтпөгөн убакытта келет да. Аны атайын бир столго отура алып, ушул мен бүгүндөн баштап тартам, же мына природаны карап тартам деген соң сразу тартылып кете албайсың да. Мындай необычный бир внезапный моментте келет да илхом, идеялар. Ошолор баарын мен бир дептерге жазып коем, мынтип тартыпчы кичинекей зарисовка кылып унутуп калбаш үчүн. Себеби ал келгенден кийин идея бир 2 сааттан кийин же 15 мүнөттөн кийин уже унутуп калып калат да. Анан кийин ойлойсуң, мен эмне тартайын дедим эле, бир сонун идея келген болчу эле мага деп. Каарманыбыз ишинин ырахат аларын айтат. Көп учурда табияттын жандуу элесин түшүрүүнү жактырат. Ал эле эмес, сүрөттөрүн атайын буйртма менен тартыргандар да арбын. Мен кичинекей кезимде тартканымда соң экен, кооз экен деп көбүнчө ата энелердин досторум айтып калышат эле. Анан кийин ойлонуп калдым да, буларды сүрөттөрдү сатсам кандай болот экен деп, атайын портреттерди тартып көрдүм. Заказдар келет эле досторуман көбүнчө, знакомыйларымдан. Анан кийин Instagram барак ачкандан кийин уже башка адамдардан келип баштады. Көбүнчө ата энесине портрет заказ кылдырышат, сүйгөн адамына. Буга чейин Нуриза жаш таланттардын сүрөт көргөзмөсүнө катышкан. Азыр бир нече долбоорлордун үстүндө иштеп жатканын билдирди. Саламатчылык. Келдиңби жасаган? Азыр ылайдан буюмдар жасайбыз. Каарманыбыз сүрөт тартуудан тышкары чоподон ар кандай өзгөчө буюмдарды жасап турат. Бирок ага ар дайым эле убактысы болбогондуктан бошогондо гана отурат. Мен ойлойм да, керамиканы жасаш үчүн сүрөт кичине билиш керек да. Себеби бул форманы чыгарыш үчүн мындай пластилинден жасаганда бул сүрөттөй эле да, просто объемныйраак болот. Негизи мага сүрөтчүлүк оңоюраак болот. Мындай сувенирлерди көп көрөт элем да базарларда. Аларды көрүп алгым келип, мен дагы деле алып жүрөм. Сувенирлерим бар үйдө, холодильникте жабыштырып турат. Келечектен көп үмүттөндүргөн Нуризанын чоң сүрөтчү мугалим болсом деген максаттары бар. Ал өзүнүн билимин жаштарга үйрөткүсү келет.